Аскар Акаевди айылындагылар жакшы адам деп эсептешет. Өмүрбек Текебаевди болсо Оштогу достору мээнеткеч, өз ишин сүйгөн адам катары билишет. Кеп Москвадагы Аскар Акаев туурасында же жогорку кеңеште иштеген Өмүрбек Текебаев жөнүндө эмес. Ош шаарында мына ушундай ысымы бар адамдарыбыз бар экен. Кеп нугу ошол карапайым инсандар жөнүндө болуп атат. Саясаттагы Аскар Акаев менен Өмүрбек Текебаевдин жөнүгө башка, бирок биздин сюжетибиздин каармандары болгон Аскар Акаев менен Өмүрбек Текебаевдер карапайым эле кесипте иштеген карапайым мүнөздүү инсандар. Аскар Акаев айылдык кеңештин депутаты, Оштогу жогорку окуу жайынын мугалими болсо, Оштогу Өмүрбек Текебаев деген бир киши Ош каласында автобус айдаган айдоочу. Экөө тең маңдай тер менен жан бакканды жакшы көргөн катардагы эле пенделер. Тиги Аскар менен Өмүрбектен айырмаланып, биздин Акаев менен Текебаев саясатка улунуп, жулунуп кызыга бербейт. Өзүнүн сүйгөн иши, жумушу бар. Аскар Акаев менен Өмүрбек Текебаевдин чыныгы жүзүн журналист Мээрим Баялиева ачып берүүгө аракет кылган. Бул Аскар Акаев, өлкөнүн алгачкы президенти. Бул да Аскар Акаев, бирок бул биринчи Аскар Акаевка караганда бул жөнөкөй эле жаран, Ош шаарынын тургуну, университеттин окутуучусу. Бул Өмүрбек Текебаев, белгилүү саясатчы, жогорку кеңештин депутаты. Бул деле Өмүрбек Текебаев, Ош шаарынын тургуну, автобустун айдоочусу. Биз белгилүү эки саясат жөнүндө сөз кылып, алардын саясатта эмне менен алектенишип, ким менен урушту, ким менен талашты деп, алар жөнүндө кеп деле козгобойбуз. Биз болгону ушул адамдарга окшогон аттарды алып жүргөн эки карапайым адамдардын күнүндүк жашоосу, жана алар деги эле жашоодо эмне менен алектенишет, ошол боюнча сөз кылмакчыбыз. Тынчтангыла, Аскар Акаев келе жатат. Бул сөздү биринчи уккандар көпкө түшүнбөй, ким келе жатат? Чындап эле өлкөнүн биринчи президенти келеби деп таң кала карашы мүмкүн. Бирок студенттер айтып жаткан Аскар Акаев таптакыр эле башка адам. Анын эч кандай саясатка деле байланышы жок. Баары билгендей, чиригендей деле бай адам эмес. Аскар Акаев жөнөкөй эле тарых сабагынын мугалими, студенттердин сүйүктүү окутуучусу. Үчүнчү касиети ал асимметриялуу. Убакыттын ортосун тапканга болбойт, дал келбейт. Ош университетинде көп жылдан бери мугалим болуп эмгектенген Аскар Акаевдин атын атасы айылдагы чыган бир адамдын урматынан койгондугу маалым болду. Ал өзүнүн атына дагы бир уйкашат бар экендигин кийин гана университетке тапшырганы барганда билгендигин айтат. Ошол кезде баарына белгилүү биринчи Акаев Илимдер академиясынын президенти болуп иштеп турган чак экен. Алгач өзүнүкүнө окшош ысымды укканда аябай толкунданып, бир чети сыймыктаныптыр. Аты бар адам, улуу адамдар бар экен деп сүйүнүп жүргөн элем. Мен ошол кишидей президент Аскар Акаевдай атым бар болгонуна өзүнө сыймыктанам. Ал адамдын аты да сыймык. 91-жылдары биринчи Аскар Акаев өлкөнүн туңгуч президенти болуп дайындалгандан кийин менин жашоомдо дагы өзгөрүүлөр болду дейт мугалим Аскар агай. Анткени кайсыл жака барбайын, Аскар Акаев келе жатат. Бул президенттин туулганы болуш керек деп башкача мамиле кылышчу экен. Түгүл кээ бир кыйынчылыктардан дагы аты куткарып кеткендигин Акаев жашырбайт. ГАИ кызматкерлери токтоткондо, ошол мезгилде токтоткондо аябай жакшы мамиле кылып, мейли атыңызды уйкаш экен деп жакшы кое берчү эле, кийинчерээк ал нерсе чөтө жакшы болбой эме болуп калды да. Сен качып кеткен президентин адаштырбайсыңбы? Бирок жамандык болгон жок. Президент Аскар Акаев менен атыбыз, фамилиябыз окшош, туура. Бирок затыбыз таптакыр бөлөк деген Аскар Акаев тандап алган кесибин аркалап, үй бүлөсүн багып, жай турмушта күн кечирип келе жатканына ыраазы. Ал эми биринчи өлкө башчысын бийликте турганда мындай кылган, андай кылган деп деле сындап сөз кылуудан алыс. Болгону саясат адамдарды бузат деп гана тим болот. Өз учурунда өлкө президенти Аскар Акаевдин башкаруу системасына караманча каршы болуп, өмүр бою оппозиция тарапта жүргөн Өмүрбек Текебаев деген эл өкүлү бар Кыргызда. Ошол инсан кайда болбосун өз таламын талашып, бийлик өкүлдөрүнүн туура эмес иштерине жалгыз күрөшүп эле жүргөнүн көрөсүң. Бирок Текебаев жалгыз дегендер жаңылышат. Анткени дагы Өмүрбек Текебаев бар Ош тарапта.
Автобустун айнегин жылтылдата арчып өзүнүн биринчи жүргүнчүлөрүн күтүп жаткан дал ушул айдоочу Өмүрбек Текебаев 2. Ош шаарынын тургуну, карапайым инсандардын бири болгон Өмүрбек байке өзүнүн иш күнүн ушундайча баштайт. Текебаевтердин бири эл башкарат, экинчиси эл ташыйт. Бул эки инсандын бири-бирине байланышы болбосо деле турмуштук жолдорунда кандайдыр бир окшоштуктар бар экендиги байкалат. Саясатчы Текебаев элди парламентаризмдин автобусуна салып, бакубат жашоого алып барам деп ишендирсе, экинчиси ошол эле калкты ошол эле автобуска салып алып, болгону жетчү жерине аман эсен жеткирүүгө аракет кылат. Чыныгы Текебаев болуп калганымда колуман келишинче оңдойт элем, туура. Биринчи насталбаны кылат элем. Онал парковкаларын жок кылат элем. Ошондо жол кеңирлеп болот да. Мисалы үчүн мынанын кереги жок бизге азыр. Жөнөкөй Текебаевдин мүнөзү дагы жөнөкөй. Көп сүйлөгөндөрдү жактыра бербеген жайы бар. Эртеден кечке автобусту айдап жүргөндө кандай гана жүргүнчүлөр түшпөйт дейт ал. Унанын ичинде урушуп талашкандарды ажыраткан күндөр болгондугун айткан Өмүрбек мырза деги эле күч колдонгондорду сыйлабагандыгын айтат. Айдоочу Текебаев өзүнүн ысымын саясатчы Текебаевдикына окшош экендигине көп деле маани бербейт. Ал башка адам, мен ага такыр окшошпойм деп тим болот. Бирок көптөр Өмүрбек Текебаев келатат. Саясатта эмне болуп жатат? Ким эмне менен алектеп да жаткандар көп дейт. Айтсам азыр бүткүл Кыргызстан угат. Айтпай эле коеюн. Айта бериңизчи. Бул жакшы адам эмес дейт Текебаев, жакшы адам эмес, сен жакшы адам эмессиң, ошону тамашалашат да дейчи. Негизи. Мен не дейт элем, ал башка, мен башка да бар бир. Мен тамашаны көтөрөм, конечно. Өзүм менен эле бирге иштеген бир досум бар, бир класста окуп, чоңоюп, азыр деле бир ушу маршрутта иштейбиз. Ошол көп тамашалашат. Манас деп, ошол көп айтат да ошо. Саясатта аттын кашкасындай таанымал Өмүрбек Текебаевдин күнүмдүк жашоо турмушунда кандай адам экенин жакындарынан башка эч ким билбейт. Ал эмнени жакшы көрөт, кантип эс алат, кайсыл ырчынын ырын сүйүү угат, балким катыра билет чыгар. Мунун баары табышмак болсо дагы карапайым Өмүрбек Текебаевга эмне жагарын билдик. Маселен, ал ырчы Сыймык Бешекеевдин ырларын жакшы көрөт. Кээде көңүлү болсо кыңылдап ырдап да калат. Жана айтпадым, Сыймыктын ырларын жакшы көрөм, ошондон бир ырда берейин. Сакырылган сары жалбырак, аналарга мени азгырак. Бир изиңде турсам тигилип ай, үнсүз дарак тиктей жалдырап. Деги эле аты, фамилиясы окшош адамдар көп экен Кыргызстанда. Алардын ар биринин турмуш деңгээли ар башкача. Бири бай, барчылыкта жашап келет, экинчиси тескерисинче күнүмдүк нанын арang табып өмүр сүрүүгө мажбур. Бирок алардын баарынын аттары окшош болгон күндө дагы адамдык касиеттери ар башкача. Саясаттагы аскарлардын, Өмүрбектердин кечегисин көрүп келгенбиз. Бүгүнкүсүн дагы көрүп атабыз. Алардын эртең эмне болоорун дагы чамалап билип калдык. Бул эми саясат. Саясатта чайпалган кишилердин кечегиси, бүгүнкүсү, ал эмес эртеңкиси ушинтип элге дайым болуп калат экен. Бирок эл арасында саясатта эмес аскарлар, саясатта эмес Өмүрбектер дагы көп. Алар деле көптүн бири өңдөнүп, өз ырыскыларын терип жеп жүрүшөт. Эмнеге атым ушундай болуп калды экен деп тиги саясаттагы аты окшош акалар менен байкелердин жоруктарына гыжыры келген учурлары дагы болот дешет. Бирок кеп атта эмес, кеп затта. Саясаттагы аскарлар менен Өмүрбектердин жаман жактарын эмес, жакшы жактарын алып, келечекте качып кетпей турган аскарлар, Курманбектер, жыгачтай эмес темирдей мүнөзү бар Феликстер, жылаңач жылдыз эмес саясаттын чыныгы жылдызы боло алчу Өмүрбектер, келечекте эл ичинен өсүп, өнүп чыгып, Кыргызстан деген өлкөнү өнүктүрүп кете аларына үмүт арта туралы. Президенттик система жаман экен деп жүрүшөт, чынында андай эмес. Мына ошол системанын ажолору аскарлар, Курманбектер жаман болушу мүмкүн. Азыр эми парламенттик системаны жаман дей башташты. Бирок парламенттик система жаман эмес. Ушу системаны коомго дал өзүндөй сиңдире албаган Өмүрбектер жаман болушу мүмкүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Багыт программасын көрдүңүздөр. Биз Кудай буйрса эмки жекшембиде жолугушабыз. Саламатта болуңуздар.